болот, иш үстүндө отурган кезиң. Ушундай агитацияга даярданып аткан кез экен. Ушу иштөө программаң менен бирисиyle тааныштыра кетсең. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай кичинекей бөлмөдө эле 10 квадрат метр жерде эле ушул мен деген акчалуу бай коррупционерлерге каршы ушул кеңседе эле иштеп атам. Жакшы кылай берсе иштеп атабыз. Акчалуулар деп калдың. Акчалуулар менен канчалаган бир акчасы көп адамдар ушу талапкер болуп аттанып аптыр. Алар менен кандай жол менен күрөшөсүң? Жеңишке кандай жетесиң? Жакшы болду аке. Меске көргөзүп берейин. Мына кудай буюрса бүгүн эле БШКдан атай көйлүктү алдым. Эми кудай буюрса келечекте акчалуулар эмес, акылдуулар болуш керек. Биз 4 октябрда төңкөрүштү көрбөдүкпү? Кайрадан эле төңкөрүшкө алып барып, азык-түлүк продуктулары, же болбосо бензин, жашоо шарт күндөн күн кымбаттап атат. Мына Кыргызстанда 2 миллионго жакын адам жакыр жашап атат. Быйылкы жылдын эсебинен 200 миң адам деп дагы социологиялык изилдөөлөрдө чыгып атат да. Кыргызстанда ошондо жалпы болжол менен 80% жашоочу бул орто жашоочу болуп эсептелип атат. Анын 2 миллион 200 миң жакыр жашоочу болуп эсептелип атат. Ошон үчүн мына өзүңүздөр көргөндөй мен Кыргызстандын картасын чүрдүм, Токтогулдун картасын чүрдүм, өз колум менен чийдим. Мына Токтогул бул Кыргызстандын жүрөгү. Ошондуктан биз Токтогул өтө маанилүү объектилердин бири, бул стратегический ГЭС бар бизде. Өтө светке мол өрөөнү, ушундай бир байлыкка мол өрөөн да. Ошондуктан Токтогул өрөөнүбүздү өнүктүрүп алганга 100% шарт бар. Бирок ушул Токтогул ГЭСи көчкөндө 821.937 гектар жерибиз бүгүнкү күндө бар, бирок анын көп бөлүгү тоолуу. Ошондуктан аке бизде өзгөрүү болуш керек. Бул шайлоодо же тайлар утат, же байлар утат да. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Токтогул атам ушул жерге акча жок, бирок биз акчанын астыгына байланыштуу биз мына могул жерге центрди, борборду ушул жерге кылабыз. Ушул жерге биз штабты ачабыз, бирок азырынча штаб жок. Кудай буйрса биз ушул жаамат менен биригип ушундай бир борборго, центрге бир штаб ачабыз. Анан өзүңүздөр көргөндөй мына мондай стратегиялардын баарын чийип атам. Биздин жүрүш кудай буйрса мына Саргамыштан башталат. Саргамыштан башталып мына Толукка келебиз, Толуктан Белалдыга келебиз, Белалдан анан Торкенге түшөбүз. Анан көтөрмө ушул аралыктарды аралап адамдын жашоосун биз чын жүрөктөн ойготобуз. Мына ошолорду ойготуп коомчулукта эмне болуп атат? Кимдер келип атат? Мына ушул маселелерди кудай буйрса биз айтабыз. Ушул аке өзүңүз көрүп атасыз. Пландардын баарын чийип атабыз кудай буйрса. Эми шайлоодо бул сенин эң негизги атаандаштарың булар кимдер? Жакшы болду аке. Мен эң негизги атаандаштарым булар байлар. Булар революция кылып коюп туруп кайрадан биз Кыргызстанды оңдойбуз, же болбосо өрөөнүбүздү көтөрөбүз деген инсандар. Мына мен аны дагы стратегия кылып чийдим. Мына Болот Дүйшүналиев мен өзүм биринчиге койдум. Андан кийин катарынан бардыгын изилдеп, иликтеп чыктым да. Бул Кундуз Сулайманов деген Таташевдин досу, бул буга чейин мекенчил партияда келген. Бул азыр админ ресурстун баарын колдонот, бул күчкө салат, моюн толгойт дегенде биз буга да каршы иштерди кудай буйрса ойлоп жатабыз. Буну дагы чекесинен айтып берем. Андан кийин Осмон Туркманбетов бул Жогорку Кеңештин бүгүнкү күндө депутаты. Бул адам дагы буга чейин налоговый системада өмүр бою иштеп келген, эбегейсиз байлыкка жеткен. Бул дагы бир Токтогул үчүн кылгандыр бир иштерди, бирок чыныгы свет маселелерин, жер маселелерин, же болбосо ошо ГЭС маселелеринде, ошол компенсация маселелеринде ал дагы бир обурталдуу маселелер көтөрө албады да. Ошондуктан бул революцияны кайра кылып коюп, мен деген улуу мындай чоң подкуптарга алып барып, төңкөрүшкө алып барып койдум. 3-чү жолу Нурбек Тотонов бул айтылуу биздин спецфондду бир нече жылдар талкалап, болжолдоп 200 миллион сомдой акчаны реализовать этип, ошол жерден трамплин кылып алды, Жогорку Кеңешке келип, бүгүн мына ошол акчалар менен кайра Жогорку Кеңешке барып, элди алдап, элди биримдик партиясы менен подкупка барып, ошол адамдар кайрадан келип атат да. Ошон үчүн биз мындай адамдарды бул мыйзамдуу иллюстрация деп коет. Мен жаштарды кудай буйрса ушул агитация башталган күндөн баштап мен чоң призывдарга чакырам. Биз өзгөрүүгө бүгүндөн башташыбыз керек. Биз иллюстрацияны ушул учурдан кылышыбыз керек кудай буйрса.
мына ушул адамдар эң акчалуу, эң агитацияны бүгүн 15 миң, 20 миңден сатып алып, ар бир айылга 500 миң сом, ар бир айылга 500 миң сомдон берип, ошол калайык калкты алдап, анан кийин парламентке барып, өздөрүнүн немелерин, өздөрүнүн бизнестерин мындайча айтканда өнүктүрүп, кайра кийинки шайлоого капчыкты толтуруп келип жатат. Ошон үчүн биз буларга Кудай буйрса каршы чыгабыз. Андан сырткары мына 3 адам ушул гонкадан чыгып кетти. Эмне себептен экенин билбейбиз, бирок калгандары ушул оппоненттерибиз да биздин. Эми сенин сурамжылооң бул шайлоо боюнча кандай? Элдер кандай пикирде болуп атышат? Менин сурамжылоомду өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир айылды түшүрдүм. Мага ыктыярчы топ болуп ар бир адам чалып чыкты. Мына мисалы Шопокто алсак, Шопокто ыктыярчы тобум бар менен ушул 20дай адамдар, буларга эми мыйзамдуу жолдор менен баардык ыктыярчы топту мыйзамдаштырабыз. Элдин деми бүгүнкү күндө мага чалуулар боюнча эми элдин үмүтү чоң. Мен бул элге каршы болуп барышым керек. Бөлөк оппоненттерим, менин оппоненттерим акчага такап туруп, элдин баарын карыз кылып туруп жогорку кеңешке барып атат. Ошондо белдүү адамдар, ошондо мен деген адамдар сүйлөй албай атат, аке. Биз ошол адамдарга каршы болуп барышыбыз керек. Ошол адамдар уктазак, турзак да түшүүбүзгө кириш керек. Ошон үчүн мына мен адамдарым ушуларга кызмат кылам, ушулар мага кызмат кылат, ушуларга мен каршы болом. Ошон үчүн менин стратегиямдын бир айыл бөлдүм, көрдүңүз, айыл өкмөт кылып, андан айылдарды бөлдүм. Мына ыктыярчы адамдардын баардыгы Кудай буйрса кеп түзүлүп атат списоктор. Дагы түзөбүз бир ай ичинде биз Кудай буйрса. Бул эмес, бунун бетин баарын толтура турганга мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Эми акыркы суроом болсун, бул партиялар дагы аттанып атышат. Бул тандем боюнча дагы ар кандай кептер болуп атат. Ким менен тандемге барат? Же кандай өз алдынча кетесиңби, ушул жөнүндө айтып койсоң. Жакшы суроо болду. Тандем боюнча деп биздин өрөөндөн 2 депутат чыкса негизи жакшы, бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен буга да анализ жүргүзүп келатам. Мына бул жерге партиялардын баардыгын жазып чыктым да. Мисалы мына 3 оппонент эң бай деген. Бай өзүнө окшош байларды, өзүнө окшош ушул бир аз кадыры барларды, жаштардын баардыгын бири-бирине ымаланыш, журулуш кетти. Мисалга айтсам, Нурбек Тотонов, мына Эрулан Көккулов, анан Кутман Турсункулов деген генералдын баласы мына өткөндө республикадан барган. Бүгүн мына революционер менен ошол эле жаштар баары биригип кетти. Ушулар акчалуулар принципи төп келишти, ушул биригип кетишти да. Ошондуктан кайра эле ушул адамдар, бул Нурбек Тотоновду кайра эле революция кылган адамды кайра бийлик башына алып барып коюшу мүмкүн. Өздөрү кымбаттаткан бензинди кайра өздөрү түшүрөбү, мен ошого түшүнгөн жокмун да. Өздөрү сатып алды деп кече күнү каршы жүргөндөр бүгүн биригип калды. Бул логикага таянбай атат да, мындай сыйбай атат да. Осмон Турдумамбетов деген Азаттык партиясынан келиптир, Келдибеков каржылайт экен. Бул прогноздор боюнча бир нече адамдар менен кошулам деп атат. Азырынча элдин айтуусу боюнча бул Мадияровдун тууганы, булар ушу Тайке жээн дейт, эми канчалык чындыгы бар билбейбиз. Андан кийин Кундузбек Сулайманов дейт, бул Бекборбиев менен биригем деп атат. Мына ошого окшогон белдүү адамдар баардыгы бирип кетти. Бирок биздин принцип биз жаштарды андан суруп чыгыш керек. Биз жаңы демди башташ керек. Биз жаңы муунду, жаңы өзгөрүш, жаңы поворотты кылыш керек биз. Ошондуктан биз эч ким менен пока кошулган жокпуз. Биздин команда 15 күндөн кийин, туура 15 күндөн кийин Борбордук Токтогул район Борбордук аянтында дебатка чакырабыз. Ошол жерден билимин, ошол жерден аң сезимин, ойлонгон оюн, баскан жолун, коррупцияга аралашпаганбы жана келечекте программасын сурап, ошондон кийин гана биз жыйынтыкка келебиз. Ошондо эң күчтүүсү ошол дебаттан сурулуп чыксын деген ушундай ойлорубуз бар. Дебатка келеби, келбейби, аны убакыт көрсөтөт. Жана ошондой эле мыйзам боюнча мен бүгүн да окуп чыктым. Мыйзамда да жазылып туруптур. Канча бир убакыт БШК бизге убакыт берет экен, телерадио компанияда окшойт. Ошол жакта эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жакка чакырабыз. Ошондой мына бүгүнкү күндө байлар менен, капчыктуулар менен ошол принципи жоктор бири-бири менен кошулуп эптеп уткандын амалыбыз болот. Бирок орун алмашууда сум өзгөрбөйт дегендей, заман, партия бөлөк өзгөрүп атат, бирок ичиндеги адамдар өзгөргөн жок. Ошон үчүн биз принципиалдуулукту тандадык дагы, эч кимге кошулган жокпуз. Болот, иним рахмат. Жакшы жолду тандапсың. Астыдагы ушу шайлоодо ийгилик гана каалайбыз.